Нуржамалдын кулинардык сабакка келип жатканынын бир нече себеби бар. Биринчиден жумушуна байланыштуу болсо, экинчиден келечекте турмушка чыгууга дагы дал ушинтип даярдык көрүүдө. Жана дагы албетте өзү үчүн, анан жакындарын дагы түрдүү тамак аш менен кубанткысы келет. Мен ойлойм, кийин турмушка чыкканда да ушул курстун чоң жардамы тиет деп ойлойм мага. Эми кыздар өзү үчүн керек болуш керек. Өзүнө эртең кайын журтуна турмушка чыкса кайын журтуна да керек. Бүгүн ал Италия ашканасынын сырларын өздөштүрүүдө. Аталган өлкөнүн тамактарын айтканда эле оюбузга спагетти деп аталган тамак келет эмеспи? Биздин каарманыбыз бүгүн дал ушул даамды жасоону үйрөнөт. Кулинардык мастер-класстан өтүүгө көбүнчө келин болууга аттануу алдында турган кыздар келишет. Болочок жолдошун жана кайын журтун өзгөчө даамдуу тамактар менен таң калтырууну каалаган кыздардын саны аз эмес. Бул тууралуу бизге кулинария боюнча сабак берген Рамилия айым айтып берди. Каждый по-разному. Есть кто хочет угодить, да, допустим, мужу, да? Ар кандай болот, күйөөсүнө же кайын журтуна жагыныш үчүн дагы келип түрдүү тамактар жасаганды үйрөнгөндөр бар. Азыр жигиттер сүйлөшүп жүргөн кыздарын алып келишет. Үйлөнгөнгө чейин тамак даярдаганды үйрөнсүн деп. Жада калса окуунун акчасын дагы өздөрү төлөшөт. Кээ бир кыздар турмушка чыккандан кийин келишет. Анан дагы жашы улуу апалар дагы келип түрдөп тамак даярдоонун мастер-класстарынан өтүп кетишет. Бул нерсе аларга кудаларды тосуу үчүн керек экен. Хотят, которые столкнулись с тем, что нужно именно встречать там кудалар, да? Кулинардык окууларда дүйнөдөгү бардык өлкөнүн ашканасы менен тааныштырып окутушат. Сабакты толугу менен аяктаган соң сертификат берилгендиктен көпчүлүк учурда чет өлкөгө ашпозчу болуп эмгектенүүгө кетиш үчүн окугандар дагы бар. Каарманыбыз Нуржамал бүгүн дагы бир элдин ашканасы менен таанышты. Болгондо дагы ал Италия ашканасы. Келечекте турмушка чыкса уят болбойм деген ойдо. Акмарал Аипова, Улан Сатоколов, Нью ТВ.